Чындык KG маалымат сайтынын редактору Турсунбек Бейшимбеков үй камагына алынды. Бул тууралуу анын жактоочусу билдирди. Анын айтымында 1-май райондук соту кечээ кечинде анын башкаргоо чарасын карап, прокуратуранын Бейшимбековду үй камагына алуу боюнча сунушуна ылайык сот аны убактылуу кармоочу жайдан чыгарган. Журналисттин 3 кичинекей баласы бар, улуусу 7 жашта. Ал эми эң кичүү кызына 2 ай гана болгон. Жана ал ооруп жаткан. Учурда үй бүлөдө жалгыз каржы булагы болгондуктан сот аны үй камагына алууну туура көргөн, деди жактоочу. Эске салсак, Чындык KG маалымат сайтынын редактору Турсунбек Бейшимбеков 20 январда аскер прокуратурасына 2 рет суракка чакыртылып, андан соң 48 саатка камакка алынган. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго дагы бир айып тагылды. Мындай маалыматты күч органдарындагы жеке булактарына таянып 24 KG сайты жазды. Такталгандай, аскер прокуратурасы Асановго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айып тагылгандыгы маалымдалган. Алдын ала маалыматта вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун Тажикстандын атайы кызматында кармалганы боюнча жазган түшүнүк каты Курсан Асанов журналисттерге берген деп шектелген. Документ өзгөчө сыр болгондуктан андагы атайы гриф коюлган. Курсан Асанов андагы маалыматтар боюнча түшүнүк катты Чындык гезитинин редактору Турсунбек Бейшимбековго берген. Редактор аны гезитке жарыялаган. Ушундан улам журналист азыр кылмыш жоопкерчилигине тартылууда деп айтылат билдирүүдө. Ички иштер министрлиги кайгылуу күзөт кызматын башка шаарларга жайылтуу сунушун коомдук талкууга койду. Министрликтин маалыматына караганда, аталган кызматтын ишке кирүүсү менен коомдук коопсуздукту камсыздоодо жана мыйзам бузуулардын алдын алуу иштери жакшы жолго коюлат. Борбор калаада кылмыштуулук 15-20% азайган. ИИМдин сунушуна ылайык кайгылуу күзөт кызматын жалпы өлкөгө жайылтуу баскыч менен ишке ашат. Бул үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын айрым бөлүктөрү жоюлат же кайгылуу күзөт кызматтын бөлүктөрүнө биргелиши мүмкүн. Ошондой эле жерлерде баардык бөлүктөр ИИМге баш ийет. Кайгылуу күзөт кызматы коомдук коопсуздукка, ошону менен бирге жол кыймылынын коопсуздугуна да көзөмөл кылат. Сунушталып жаткан долбоорго ылайык иш аймактарда 1-июлдан тарта башталат.